урматтуу президент, урматтуу депутаттар, сиздерге суранып кетебиз, ушу чегараны жакшылап чечип берсеңиздер. Анан патриот балдарыбызды мынтип эле камап таштай бербей, баш көтөргөндөргө кайтып жардам кылышыңарга мындай кылбаңыздар деп суранып кетем. Ушуларды чыгарып, чегараны жакшылап чечип беришиңиздерди суранабыз. Ошо балдар Элибиз тынч болсун. Ошо бардык кыргыз элиме тынчтыкты каалаймын. Провокация жасады деген жана 4 жигит боюнча оюңуз кандай? Эмне? Оюм ошо балдарды чыгарсын мындай этпей. Булар Провокация эмес, ал эми Провокация эмес. Ошондо айтылып атат да, эми биз ошо да патриот балдарды неме кылып чыгарыш керек да, о балдар Туура эле жолдо. Кандай десем, тыккан балдары. Ушинтип эле баш көтөрсө анан бардыгын камап ташай берсек, мында кандай болот? баягы сиздер Ким ошол корuyт жерде бизди? сиздер ошол жерде жашагандыктан Биз ошол билесиздер да, жактан, тажик ооба. тараптан кандай дагы чагымчылыктар болуп атат деген баягы Тажиктарда айыл ичинде сөздөр. сөз көп да, азырдан уруш баштайбыз деп атат. Даярданып неме кылып анан өздөрү баштап алып эле анан кыргызга коюп коюп атпайбы? Ошого окшогондорду жакшылап Негизи конфликт неден башталат айыл жергесинде? конфликт негизи жерлерден болуп атат. жер талашып атпайбы? Жерден да. Баягы эгин эккен жерлерби же кандай? Булардын максатында болот атпайбы? Булардын максаты ошол баягы биздин объезд жол алып өткөн да. Ошол жерди алыш керек булардын максаты. Биз элегорону анкылапка калтырыш керек. Булардын максаты ошондой. Мисалы тажик эч качан биринчи кол көтөрмөйүнчө кыргыз козголбойт. Козголгон эмес ушул убакка чейин. Өздөрү Биздин границага кол салса, биздин патриот балдар ана границаны корус алып келип камап койгон кандай? Бул чындыкка жатпайт да мисалы. Ошондуктан реально чечиш керек да бул жакта. Биздин бийлик ошо бул жагынан иштебей атат ачыгын айтканда. Нөл, мындайча айткандачы. Кандай, мисалы ошо кандай чечимдерге барса болот? Мисалы сиздер ошол жерде жашап билесиздер да, эми кандай болуп чечсе Ал болот? жерде чечим оңой эле. Мисалы Элдин мана оозунан. Жакөрүк өзү негизи биздин жери болгон. Кыргызстан жери болгон. Аны тажиктарга алдырып коюп, эми тажиктин жери деп биздин бийлик аларга көз каранды болот. Ошону башында бербей ошо боюнча талашып алганда бул мынчалык даражага жетпейт. Бирок азыркы тапта кандай чечсе Азыркы болот? тапта деле алса болот. Например, мына айтып ататтар. Депутаттар өздөрү айтып атат. Мадымаровдун кол койгону ал неме эмес деп атат. Туурабы? Ошол боюнча булар ушуну неме кылса болот да ушуну. Ал жерде Алар Жакөрүктү алган астыны эми берги объездде кара деп коет. Бир кара деген жер деп коет объездде. Булар эми максат ошол жерде алыштын максатын көздөп атат. Түнү менен мылтык атып кол салса, биздин балдар границаны коруган чыкса алып келип камап койгону бул мыйзамга жатпайт. Өкмөт өзү карабаса, погранниктер карабаса границаны. Анан ошол жерде жашап аткан тургундар карап атат. Өтүп атат да, бул фактически бийлик өзү прекрасно билип атат. Келип туруп биздин өзүбүздүн карабайым элди келип тыгып камап койгон. Алардын бийликтери наоборот күчтөп атпайбы? Курал берип, мылтыкты немелерди тартан алат. Военныйлер гражданский кийинип алып өздөрү кошулуп атып атат. Баягы картаны көтөрүп эле ошо картадан билсе болот да, эмне картаны кылбайт. Өзүм ошол Ошонан билип эле чечип берип, Баткен неме району. кылса болот да. ал жерде азыр негизги границаны такташ үчүн өкмөт тез аранын ичинде сым торун тартып, чегараны тажиктер менен тартышып, талашып туруп эле сым тору тартмайынча алып бүтпөйт. Тажиктер чыга берет. Бир кадамдан эле неме кылып чыгып келатат. Тез аранын ичинде тажиктер менен структураларын чакырып, учургандарын чакырып, программисттерди чакырып, тактап сым тору тартмайынча тажиктер тынчтык бербейт бизге, тынчтык бербейт алар. Ошо сымды тартып, анан бизден пограндар ошол жерде күчөйтүп койсо, ошондо гана чечилет. Мынтип барып эле Душанбеде барып чай ичип келип, Куджанта отуруп чай ичип, чайханада аштарын жеп келип, болбогон иште булар барып эле ошентип эле кайра келип атат ошолордун сөзүгө кирип эле. Гүлистанда алар моюн бербейт алар. Эч качан Тажикстандын структурасы биздин немелерге моюн бербейт. Эч качан бербейт алар. Алар ошол жердин кожоюну болуп калды азыр. Алар ошол жердин кожоюну болуп атат. Анан кийин такталбаган жер деп атат. Такталбаган жер болсо,
Эмнеге такталбаган жерге тажиктер үй салып жана эгин эгип жаба баскынчылык кылса биздин бийликтер тоскоолдук кылбайт жана биз жашап аткан жерге келип тажиктер такталбаган жерде биздин элди кууп атат, уруп атат, атып атат. Кече кара дагы такталбаган жер бар. Такталбаган жер деп айтып атат. Бирок такталбаган жерде тажиктердин техникасы иштеп, тажиктардын эмеси адамдары эгин эгип эме кылат. Биздин бийликтер ал жер такталбаган жерге үй салышка же колдонушка мүмкүн эмес деп тоскоолдук көрсөткөндүн ордуна кайра кыргыздын өзүнүн жарандарын кармап, өзүнүн жарандарын уруп тепкилеп атып, камап коюп, жаш балдарды урсокту кылып, айтпагыла деп эме кылып, биздин бийликтер өздөрү кайра кыргыз элиге душмандык, чыккынчылык кылып атат. Губернаторго көз караштарыңыз кандай сиздердин? Губернаторга көз карашыбыз биз бир көчөдөн эле кармап келип, эмне десе сиздики туура деген адамды алып келип коюп атат, тажиктердин кызыкчылыгын коргоп атат. Биздин губернатор эле эмес, биздин мына азыр отурган бийликте отурган Разаков дагы эле, башка дагы эле кече Аксай окуясында Аксайдагы Аксайда Разаковду чакырып келип чечип бер десе, Разаков Аксайга барбай эле Аксайдын кире беришинде жатып кайтып келе берген. Эч кандай бир тажик эли менен, тажик менен атаңдашып сүйлөшүүгө татыктуу адам болбой атат. Баары эле оозун карап эле кайра тажиктердин кулагын көтөрүп, бу такталбаган жер деп тажикке өткөзүп берип атат бар жокту. Эмнеге тажик такталбаган болсо, тажикке уруксаттаган кыргызга уруксат эмес. Кыргыздын ата бабасы жашап келаткан жерди берип коюп атат. Ошого эми биздин эл жаштар көтөрүлүп алса, биздин жаштарды бардыгын кайра эле уруп тепкилеп, камап атат. Кече өзүнүн укуктарын талап кылган аксайлыктарды аткылап, башка кылып эме кылды, бийликтер эч кимисин чуккан жок, бирок эч кимиси жоопко тартылган да жок. Каяктан келдиңиз, аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Мен Баткен районунун Самаркандек айылынын тургуну болом. Сайтказиев Абдыразак болом. Азыр Разаковдун отставкасын требовать этип атасыздар, э? Разаковдун отставкасын требовать. Ооба, Разаков кетсин. Анан кийин биздин баягы кече чарку кайсы эмеге айылга түшүп, камалып чыккан, камалып токко салынган жаш баланын дагы эле укугун коргоп бир чара колдонгон жок. Бөгүнө бала камалып бекерден бекер калтак жеп, таяк жеп, орукчан болуп отурат азыр. Бизге ушундай кыргыз элинин, кыргыз жерини коргой албаган бийликтин кереги жок деп ойлойм мен. Кыма Көкташ кыштагынын тургунумун, ошол жердин кызымын. Мен ушу элимдин, жеримдин тынччылыгын ойлоп, мен 90-жылдан бери ошо уруштун арасында жүрөм. Бизден мисал үчүн биздин балдарды бекерден бекер кармап, камап азыр. Но жерде мындай болуп атат, ошол 4 баланын үйүнүн тушунда булардын тажиктердин магазини болгон. Ошол магазинди илгери азыр булар какой-то база кылып алган дешип атат. Ушу 1-2 тешик коюп, ошол жактан аткылап, түнү менен, бул балдардын напротив үйлөрүнүн маңдайында. Булар өздөрүнүн жандарын коргош керек да. Бул балдар жаман балдар эмес, жакшы кишинин ата тектүү, элдин жердин, элим жерим деген күйгөн балдар. Анан мен бийликтен эч кандай эмем жок, доом жок. Иштесин, баары жакшы иштесин. Анан ушу биздин элдин көйгөйүн чечип, мисал үчүн Маматай Балаев кайсы жылдары иштеди. Бир баста эле мына Өзбекстан менен Кыргызстандын чектешкен жеринде, жолду талашкан жерде ортосуна бетон коюп койду. Азыр эч чыр чатаксыз өтүшөт. Анан тажиктерди деле аябай эметет, варианттары бар дейт. Жерди алмаштырсак болот, элди алмаштырсак болот деп. Эми бул балдарда элдер тылдын үстүндө жашап атат. Кайсы күнү эмне болуп кетет, кандай бул азыркы илгерки жашоо эле Союз маалында айт дегенде дайт деп комендантский час киргизип таштачу эле биздин маалыбызда. Азыр ким киргизет комендантский часты? Эч ким. Ушу мына жарандарга деле кыйын, мына солдаттарга, укукту коргоо органдарына деле кыйын. Элдер аябай коркунучта турат. Көкташтан канча келдиңиздер бул жакка? Же бул жакта жашагандарбы? Мен барып келип турам. Ал жакта деле, бул жакта деле.
Анан ошо 4 баланы чыгарып берүүңүздөрдү суранабыз. Талап деле койбойбуз. Биздин талап койгонго деле укугубуз болбой калды азыр. Суранабыз биз, көптөн көп суранабыз жогорку бийликтерден. Анан ушу Айбалаевди коюп берсеңиздер, менин талабым ушул. Айбалаевди коюп берсеңиздер, хотя бир 2 жылга коюп берсеңиздер, ушу киши чечип берет эле. Губернаторбу кандай бир жер боюнча, эмеси боюнча, спец боюнча бир коюп берсе, министерствого эме суранат элем. Ушуну бир 2 жылга эле коюп берсе, ошо киши чечип коет эле. Айбалаевди губернатор кылып коюп берсин деп суранбайсыңарбы? Ток этер жерин айтып. Айбалаевди губернатор кое албайт. Себеби ал кишинин возрасту жетип калды дейт. Возраст келип калды дейт. Анан кандайдыр бир губернатор кое албаса дагы бир жогорку бир жакшы бийликке коюп берсе, ошо жер кодекс боюнча, суу кодекси боюнча, айыл чарба боюнча ошол тармактарга жумушка коюп берсе, ошол киши чечкенге жарайт эле деп ойлойм да. Анан элдерди аябай эметем, кыл үстүндө турат. Кыл үстүндө турат. Алар эртели кеч кандай болорун ким билет. Күнү бала чакасы менен качкан. Айланайын бийлик, силерден суранам, ушу чечип бериңиздер. Билген айыл чарба ошол Көкташ элини Баткен районунун иги-жигинен бери билген кишини коюңуздар. Азыркы жаштар деле бийликке келип иштеп атат. Иштесин, мен иштебесин дебейм. Себеби алар иги-жигини билбейт. Алар такшалсын, иштесин, но иштеген кишилерден үйрөнсүн, жардамчы болсун. Ушу мен талабым ушул. 4 баланы чыгарып бериңиздер, суранабыз. 4 бала жатат. Азыр кайсы жерде камаган, кайсы жерде жатканын билбейбиз. Тажиктерде мисалы үчүн тажиктерде ушу уруш болгон күндөрү эле тажиктер өлдү дейт. Эч кандай жыйынтык жок, эч ким көрбөйт. Ал өлбөгөн кишисин деле, жөнөлгөн кишисин деле алар өлдү деп алып барып коюп койсо биз каяктан билебиз? А биздин балдар башы жарылып, көзү жарылып, ар кандай вариант кече чаркуда бир баланы эметти. Ошо тажиктер өздөрүн жоопко тарткан жок мисалы үчүн. Биз вообще никтобуз да ал жерде эч кандай бизге жооп эме кылбайт тажиктер. А кыргыздар өзүбүздү ушинтип тепселеп атабыз. Жерини, элини, балдарын коргогон кишини алып барып камап коюп атабыз. 4 бала именно ошо эмеде жашайт. Мына чегарада жашайт ал балдар. Ошо напротив тажиктерди. Эгерде кыргыздарды бир Аксайды алып койсо суудан, Көкташты алып койсо жолдон, бүт бар жоктон Баткен району область боюнча бүт эч анклавда калат, суусуз калат. Ошо Лейлек району болсо жолсуз калат. Бизде ушу Көкташ айылы именно эмеде центрда суу боюнча дагы, жол боюнча дагы Головной деген союз маалында кыргыздар салган. Головнойду да талашып атышат. Ошол жерде бир объект бар эле. Кароолкана мындай охрана ошол жерде жашаган. Ошол объектти деле өткөндө мен барсам, тажиктер алып коюптур. Именно Головнойду албаш керек да, эми деп Головнойду бербешибиз керек. Жолду бербешибиз керек. Мындай эми келишим түрдө катташып ары бери өтүшө берсин. Баары бир эле жол, бир суу, бир Кудайдын жолу. Эми ошого келишиш керек да элдер. Аты жөнүңүз. Мен атым Караева Рахима.